Assalamu alaikum. Урматтуу биздин Унаа Оңдоо YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Урматтуу тико айдагандар, водительдер. Эң эле капризный болгон ушул тиконун ручкасы мындай сынып кете берет. Постоянный кышындасы айрыкча көп сынган, капризный болгон ушул туткасы ачканда эле сына берет. Bunun жолун таппадык. Мурункулары каучук болчу. Азыр биз мына темирден болгон, алюминден куюлганбы, кандай болгон? Ушуну коюштун жолун көргөзүп беребиз. Ушул эң чыдамкай экен. Даже мына эшиктерге дагы тескерисинен кылып дагы коюп көрдүк. Баары бир сынат экен. Оригиналын дагы коюп көрдүк. Андан көрөк мына ушул темирден коюңуздар. Ustaga barba ile bir volt menен boşaltıp özüңүздөр эле коюп алсаңыздар болот. Аркага түртөбүз. Чыгат. Мына ложкасын шериге коебуз. Ордуна. Бул жагында трос артка кайтара турган. Салабыз. Артына кайра шпилькасын кадап коебуз. Мына ушундай кылып эле салып заводской болуп калды. Мына каучук эле темирди ошол базарда турат экен, ушунусу 100 сомдон. Ордуна кайра салып коебуз. Болду. Мына ушул жерде корпуста 3 фут бар, ошого 3 футун киргизсек, уже салынат. Бияка түртүп койсок оң жака. Болтун катырып коебуз, болду. Сонун жакшы ачылып, жабылып калды.
Sizler дагы ушул темирден коюңуздар, сынбайт, качественный, өтө жакшы.